Allahu Akbar. Бүгін Бишкек шаарындагы Турдакун Усубалиев атындагы аянтта Курман айт намазы окулду. Айт намазга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров, Жогорку кеңештин айрым депутаттары жана шаар тургундары катышты. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Мусулмандар башкармалыгынын муфтийи Замир Ракиев кыргызстандыктарды бул күн менен куттуктап, өлкөдө тынчтык, бейпилдик, ынтымак жана береке болушун каалады. Allah Taala bardığımızın duamızı kabul kılıp, günahlarımızı geçirip, bundan keyinki işlerimizge iyilik ver, bağrımızga tensoluk ver. 22 yıldağı aytlardagı bir sanımız kelmebey uşul jerde ayt namaz okuştu var biribizge nasip kıl. Kurban ayt bul mayram, Allah Taala'nın bizge bergen sıylığı, Allah Taala'nın bizge bergen belegi. Bul günü bir-biribizdi ziyaret kılıp, bir-biribizdi geçireşip, tarınışıp, жүргөндөр geçireşip, bir-biribizden üyübüzge girişip, Allah Taala'nın dua kıla turgan gündür. Bugün bir ulu gün, bul gündü Allah Taala jakşı görgөн gün. Allah Taala jakşı görgön neseni jakşı görsök, Kuday Taala'nın jakşılık eşikleri açılat. Allah Taala bardığımыздың duabızды kabul kılsın. Uşul uçurda jaratkandan suranarım. Kuday Taala el jerebizge tınççılık, ırıskı, bereke, tokçuluk, molçuluk bersin, elibizge ынтымак bersin. Курман айт бул жыл сайын өтүп туруучу мусулмандардын курмандык чалуу майрамы. Ал мусулмандардын Меккеге барып зыярат кылуусунун аякташын белгилейт. Мусулмандар календары 354 күндөн турат. Ошондуктан бул диний майрамды белгилөө күнү Григориан календарына карата жыл сайын жылып турат. Бул жылы Курман айтты майрамдоо 28-июнга белгиленген. Азыр бул жерде айт намазын окудук. Баарыбыз үйүбүзгө шашып баратабыз. Эмне кылабыз? Курбандык чалуу максатында. Жараткан Аллахым ошо курбандык чалууга пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай мубарак хадиси бар. Эгерде ким курбандык чалса, анын ошол жандыктын канча түгү болсо, ошончолук сооп берилет деген. Жараткан бүтүн биздин мекендештерибиздин чалган курбандыгын кабыл кылып, жана ошондой убада кылынган сооп ажырларды жараткан Аллахым насип кылсын. Курман айт майрамында айт намазынан кийин кудурети жеткен адамдар курмандык чалышат. Мусулмандар айт күндөрү бири-бирин куттукташып, айтташып, бири-бирине зыярат кылышат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандык биртугандар, баарыңыздарды бүгүнкү Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Аллах Таала элибизге, жерибизге, журтубузга тынччылык берсин. Бул жыл жакшы жылдардан болсун. Элибизге тынччылык, ыйман, жаш балдарга ыйман берсин. Белгилей кетсек, ушундай эле айт намазы өлкөнүн бардык аймактарында окулду. Курман айттын майрамдоо учурунда Кыргызстандын аймагында 6000ге чукул милиция кызматкерлери коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо, укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Ошондой эле 1000ден ашык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тартылып, алар атайын посттордо иш алып барды. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.